Москвадагы мекенешим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезмен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Уруш жарандыгын алгандар аскерге барбаса жарандыктан ажырашы мүмкүн. Орусияда мамлекеттик дума келерки аптада жарандык алган, армияга барбай, аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратуу каралган мыйзам долбоорун карайт. Бул тууралуу аймактык саясат жана өз алдынча башкаруу комитетинин башчысы Михаил Матвеев билдирди. Буга чейин ал оруш жарандыгын алгандар өлкөнүн мыйзамдарына ылайык аскердик каттоого турбаса, аскердик милдет өтөөдөн баш тартса, бул жагдай аларды жарандыктан ажыратууга негиз болоорун айткан. Ошондой эле аларды депортациялоону, үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүн дагы жарандыктан ажыратууну сунуштаган. Орус мыйзамдарына ылайык бул өлкөнүн жарандыгын алган аскерге жарамдуу адам укулуна паспорт тийгенден кийин 2 аптанын ичинде аскер комиссариаттарына барып каттоого турушу керек. Орусиянын президенти Владимир Путин ушул жылдын апрель айында армия тууралуу жалган маалымат тараткан, аны каралаган, убагында оруч жарандыгын алгандарды атуулуктан чыгаруу тууралуу мыйзамга кол койгон. Буга чейин Азаттык Орусияда иштеген кыргыз жараны армияга чакыруу алганын жазган. Аскер комиссариатына барып текшергенде ага запастагы аскер экенин, керек учурда аны согушка чакырышаарын айтканы белгилүү болду. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда ушул тушта 1 миллиондон ашык кыргызстандык жаран иштеп, окуп, жашап жүрөт. Айрым булактарга караганда алардын теңине жакыны бул өлкөнүн жарандыгын алган. Соңку күндөрү Орусияда мигранттарга карата текшерүүлөр күч алды. Хабаров шаарында полициянын рейд учурунда качууга аракет кылган 20 жаштагы кыргыз жараны октон жарат алып, оор абалда ооруканада жатат. Өткөн айдын соңунда таксидагы мигранттардын жапырт кармалышы боюнча видеолор социалдык тармактарга тарап, коомчулукта кызуу талкууланган. Булак Азаттык. Сосновкада жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкеринин погонун жулуп, формасын айрыган жигит кармалды. Жайыл районунун Сосновка айылында жол кайгылуу кызматкерине баш ийбей, погондорун жулуп алган жигит кармалды. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 27 августта Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынан тастыкташты. Маалым болгондой, 26 августта Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө Жайыл районунун жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери тарабынан Сосновка айылынын Нарижная көчөсүндө алкоголдук ичимдик ичкен деген шет менен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа токтотулгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Анда аталган унаанын жүргүнчүсү укук органдарына тоскоолдук кылып, коомдук тартипти бузуп, жол кайгылуу кызматкеринин погондорун жулуп алган. Аталган факт Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына катталып, бейбаштык негизинде кылмыш иши козголду. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жаран кармалды. 2000-жылы туулган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда кылмыш ишин иликтөө уланууда деп билдиришти мекемеден. Булак Суперкежи. AQSh'нын аскердик тик учагы Австралиянын жээгине кулап түштү. AQSh'нын 20дай деңиз жөө аскерлерин ташыган V-22 Osprey аскердик тик учагы Австралиянын жээгинде машыгуу учурунда кулап, курмандыктар болушу мүмкүн. Бул тууралуу Sky News Австралия өз бактарына таянып билдирди. Маалым болгондой, жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:00 Австралия, AQSh, Индонезия, Филиппин жана Чыгыш Тимордун кызматкерлери катышкан Predators Run машыгуулар учурунда Мелвиль аралына жакын жерде Osprey тик учагы кулап түшкөн. Учакта 20га жакын америкалык деңиз жөө аскерлери болгонун белгилеген телеканал кырсыктын кесепетинен жабыркагандар болушу мүмкүн экендиги белгиленүүдө. Экипаждын мүчөлөрү тайынсыз жоголгондордун билдиришти. Белгилей кетсек, буга чейин июль айынын аягында Австралиянын түндүк чыгышында AQSh менен Австралиянын биргелешкен Талисман Сейбер аскердик машыгуусу учурунда MH-90 Тайпан тик учагы кулап, 4 австралиялык аскер набыт болгон. Булак Суперкежи. Барселона академиясынын ачылышы.
Жалал Абадтын негизги көчөлөрү жабылат. Жалал Абад шаарынын борбордук көчөлөрү 29 август күнү жабылат. Бул туурасында жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, Ленин көчөсү Ош-Бишкек трассасынын айланма жолунан тартып, Барбы Сейил көчөсүнө чейинки бөлүгү эртең мененки саат 7:00дөн 12:00 чейин толугу менен жабылат. Бул Барселона академиясынын ачылышына карата өтчү иш-чараларга байланыштуу. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз. Ошондой эле Ленин көчөсүнүн жээктерине автоунаа токтотпоону өтүнөбүз деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Барсанын легендарлуу мурдагы оюнчулары Роналдиньо, Карлес Пуйол, Ривалдо жана башкалар август айынын соңунда Кыргызстанга келишет. Алар испаниялык клубтун Жалал Абадтагы академиясынын ачылыш аземине катышат. Ошондой эле академиянын Бишкектеги имаратынын курулушуна капсула салуу пландалууда. Франшизаны жергиликтүү компания сатып алган. Анын алкагында Барса менен Борбор Азия легендаларынын жолдоштук беттеши уюштурулат. Булак Спутник эже. Палестинанын тышкы иштер министри расмий сапар менен Кыргызстанга келет. 27-28 августта Палестинанын тышкы иштер жана экспатрианттар министри Рият Аль-Малики Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы саясий ведомствосунан билдиришти. Маалыматка ылайык, сапардын жүрүшүндө эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелеринин башчыларынын деңгээлинде расмий сүйлөшүүлөр өтөт. Тараптар Кыргыз-Палестин мамилелеринин кеңири чөйрөсүн жана аны өнүктүрүү жолдорун талкуулашат. Ошондой эле түрдүү тармактарда кызматташуу боюнча бир катар эки тараптуу документтерге кол коюшат. Булак Назар Ньюс кечи.